Tramp дагы 6-7 жыл отурам деди. Трак айдоочуларды текшерүү күчөйт. Согуштан кантип пайда тапса болот. Таштандыдан мода жараткан жигит. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 май 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы бизге катталып, колдоп туруңуздар. Трамптын рейтинги төмөндөп баратат. Майдын башында АКШда өткөрүлгөн бир нече социологиялык ири сурамжылоолор Дональд Трамптын популярдуулугу азайып жатканын дагы бир ирет көрсөттү. Ал экинчи мөөнөттүн эң төмөнкү чектине жетти. Pew Research Center'дын сурамжылоосу боюнча Трамптын ишмердигин колдоо 34%га чейин кулады. Бул анын экинчи мөөнөтүндөгү эң төмөнкү көрсөткүч. Silve бюллетендин аналитиктеринин маалыматтары боюнча Трамптын рейтинги -18 болуп жатат. Ал эми баалардын өсүшү боюнча рейтинги андан да начар -41. Республикачылар арасында да Трамптты колдогондор азайып баратат. Ал январдагы 73%дан 68%га түштү. Демократтардын болгону 5 гана пайызы Трамптты колдойт. Бул көрсөткүч ал экинчи мөөнөткө шайлангандан бери өзгөргөн жок. Ошол эле маалда өлкөдөгү эки партияга тең мамиле сууп турган чак. Майдагы маалыматка ылайык АКШ калкынын 58%ы республикачыл партияга, 59%ы демократтар партиясына терс мамиледе. Башкача айтканда, эки партия тең элдин көпчүлүгүнө жакпай турат. Ноябрда Конгресске өтө турган шайлоодо демократтар республикачыларга караганда 6 пунктка алдыда келатат. Бул айырма улам барган сайын демократтардын пайдасына өсүп жатат. Жалпылап айтканда, Трамптын Иран согушу, инфляция, жашоонун кымбаттыгы анын рейтингинин кулашынын негизги себептери. Ноябрдагы шайлоо жакындаган сайын республикачылардын абалы, анын ичинде Трамптын абалы татаалдашып бараткан жак. Эгер демократтар Конгрессти алса, Трампка импичмент жарыялоону баштаарын ачык айтып келатышат. Ал маалда Трамп дагы 7-8 жылдан кийин гана кетем деди. Анын тамаша иретинде айткан бул пикири бирок ар кандай жоромолду жаратып жаткан чак. Ак үйдөгү бизнес саммитинде сүйлөп жатып, ал 8-9 жылдан кийин иштен кеткенде мен дагы бул жеңилдиктерди колдоно алам деп мыйзам тууралуу айтты. Залдагылар анын бул айтканын каткырык менен кабыл алышты. Трамптын азыркы мөөнөтү 29 жылы аяктайт, бирок 8-9 жыл деген сөз бул 34-35 жылга чейин президент болуу дегендикти билдирет. АКШнын конституциясынын 22-чи түзөтүүсү боюнча эч ким президенттикке 3 жолу шайлана албайт. Трамп мындан мурда да ушундай тамашаларды бир нече жолу айткан. 25 жылы NBC телеканалына берген маегинде 3-чү мөөнөткө баруу оюн четке какпай, муну ишке ашыруунун жолдору бар деп айткан. 26 жылы февралда болсо Корпус Кристи митингинде 20 жылы мени да, силерди да алдашты, демек 3-чү мөөнөт бизге тиешелүү деген эле. Эксперттер жана анын атаандаштары Трамптын бул айткандарын тамаша катары кабыл алууга болбойт дешет. Алар эч бир президент мындай тамаша айтпашы керек дешет. АКШда конституцияны өзгөртүш үчүн Конгрессте депутаттардын 3-төн 2-си, штаттардын 4-төн 3-ü макулдугун бериш керек. АКШда бул дээрлик мүмкүн эмес. Трак айдоочулар байкаңыздар, 12 майдан тартып Кошмо Штаттарда, Канада жана Мексикада трак айдоочуларды текшерүү же дөтү вийик башталат. 72 саат ичинде же 14 майга чейин инспекторлор жол боюндагы текшерүү пункттарында жана атайын коюлган посттордо миңдеген коммерциялык унааларды токтотот. Инспекторлор текшерүү маалында айдоочунун документтерин жана унаанын техникалык абалын карайт. Эгер техникалык мүчүлүштүктөр табылса, унаа оңдолмойча жолго чыгарылбайт. Бул жылы инспекторлор логбукту, электрондук журналды, ошондой эле сааттарды текшерет. Анда бурмалоо барбы жокпу ошону карайт. Адатта айдоочулар канча саат иштегенин жашырыш үчүн журналды өзгөртүп же өчүрүп койгон учурлар көбөйгөн. Андыктан аны аныкташ үчүн быйыл инспекторлор атайын курстардан өттү.
Өткөн 25-жылы 58 миң ирет журналды бурмалоо катталган. Журналды атайлап бурмалаган айдоочулар 10 саатка токтотулат, алардын аттары отчетко кирет. Экинчиси бул жүк канчалык туура таңылгандыгы текшерилет. 25-жылы жүк коопсуз таңылбаганы үчүн 18 миң айып салынган. Текшерүү 5 күндөн кийин же ага чейин деле башталышы ыктымал. Андыктан документтерди, журналды жана жүктүн бекемдигин алдын ала текшерип алган оң. Согуш кимдир бирөөнүн өмүрүн алса, кимдир бирөөнү байытат. Мунун мисалы жакын деле АКШда далилденди. Жакынкы чыгышта абал чыңалып турган маалда Кошмо Штаттар менен Иран элдешкени калды деген маалымат чыгаардан 1 саат алдын ала кимдир бирөө мунайды 920 миллион долларга сатууга акча койгон. 70 минуттан кийин Axios басылмасы АКШ менен Иран элдешет деген маалыматты чыгарып, андан кийин мунай 12%га арзандап, анын чарапаты менен жанагы акция оюнчусу 125 миллион долларды таза таап алды. Көбөтпөй эле Иран Ормуз кысыгын көзөмөлдөп жатканын кайра дагы бир жолу айткандан кийин мунай кайрадан 8%га кымбаттаган. Ошентип согуш маалында курал саткан компаниялар же адамдар эле эмес, биржадагы ири оюнчулар да байып турганына коомчулук дагы бир ирет ишенди. Калу Путик таштандыдан да мода жаратып өзүн дүйнөгө таанытса боло тургандыгын далилдеди. Эфиопиянын Мекеле шаарынан чыккан 15 жаштагы бул жигиттин мода жаатында эч кандай деле билими же кымбат баалуу шаймандары жок. Ал эски бут кийимдерден пластик, картон, зым, фольга жана кездеменин өндөрүнөн Париж подиумдарындай дизайндарды жаратат. Видеолорунда ал жыгаш такта үстүндө тең салмагын сактоого аракет жасап жатып, бут кийимдерди сыйкырдуу түрдө костюмга айлантат. Ал Инстаграмда өткөн айда эле 4 миллион катталуучу топтой алды. Бул болгону 22 пост менен. Эң популярдуу видеосу 238 миллион ирет көрүлгөн. Башка видеолорун 129 миллион, 124 миллион, 111 миллион жолу көрүшкөн. Анын акыркы постуна 10 миллиондон ашуун адам лайк баскан жана ал бир суткада 2 миллион катталуучу топтоп рекорд жаңыртты. Инстаграмдын расмий аккаунту анын постуна комментарий жазып, сизди кийинки аптада өзүбүздүн аккаунтка жарыяласак болобу деп суранган. Ошол комментарий эле 2 миллиондон ашуун лайк жыйнады. Калу Путиктин мисалы социалдык тармак канчалык адамды жана адамдарды өзгөртүп жатканынын айкын мисалы. Adidas, Nike, Puma сыяктуу чоң мода брендтери анын аккаунтун жигердүү байкап жаткан маал. Кимиси менен келишим түзөөрү баарына кызык болуп жаткан учур. Калу тууралуу ушул маалымат менен бүгүнкү жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Эртеңкиге чейин сак саламатта туруңуздар. Бирок биздин каналга катталып, колдоп турууну унутпаңыз.